Өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү ошо заиф деп коет, слабый полдорду коргогула, коругула, жашыргыла, шайтандан каршы күрөшкүлө. Мына ошондо анан биз жумуш жок калмакпыз, молдолор. Assalomu alaykum. Азыркы элдерден көп суроо чыгып атат да. Дем салгандар жылдап өздөрүнө байлап алат экен. Бирөө 7 жыл дейт, өзүнө байлап алыптыр. Сиздин көз карашыңыз кандай? Ооба, таапчылык да бар. Врачтар дагы өздөрүнө байлап алгандар өтө көп, баягы кайра келип, андан бизнес кылып көп акча чыгыш үчүн көп нерселерди жазып, акчалай пайда көрүп байлагандар жок эмес, көп. Молдонун ичинен дем салуу бул да таапчылык болгондон кийин көбүрөөк келген, бул финансалык жактан жакшы болуп эсептелет деп айтышат. Ошон үчүн өтө көп ушундай молдолор. Сен кел, мынча жыл келесиң, анан кийин аз калыптыр, мындай калыптыр деп эле байлагандар жок эмес. Мына биздин клиникадагы дем салат. Бизде практика өтө чоң. Биз өзүбүз мына 15 жылдан ашыктан бери ушу жөнүнө көп стационарно деп коет, дем салып баштагандан кийин мындай менен көп учураганбыз. Биздин максатыбыз өзүнө байлаш эмес. Мынакей биз канчалардан кайра келип, бизге байланып, дагы эле жакшы болбой атам дегендерге көп нерсени үйрөтөбүз. Мына бүгүндөн баштап биз келгенден кийин үйдү тазалаштык, өзүңдү тазалаштык, канткенде көз тийбейт, канткенде кутуласың, өзүңө кантип дуа кыласың, жатканда дем салуу, ушуну үйрөтүүдө турат биздин молдолордун баардыгы. Мына 8 молдо центральный офис, Оштогу 6 молдо ушуга байланган, үйрөтүшкө байлаган. Ар бир үй бүлө өзгөчө эркектер силерге кайрылам ушул учурда. Өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү ошо заиф деп коет, слабый полдорду коргогула, коругула, жашыргыла, шайтандан каршы күрөшкүлө. Мына ошондо анан биз жумуш жок калмакпыз, молдолор. Жана молдо сөөлөр жана байлагандай. Мына ошон үчүн бизде көбүнчө китеп беребиз, колуна тапшырабыз, байланба деп. Эгерде эле кайра келе бергендерге анда психологиялык жардам беребиз. Сөзсүз алар психически жакшы жардам керек, психологиялык жардам керек болуп, мына биздин эркек жана аял киши психологдор соң кылып оңдоп да коюп атат. Ушул жагында карашыбыз керек. Ассаламу алейкум.